Men sizlerдің көңіліңіздерді бірге бұрып кетейін дедім. Мұратбек Картабекович, мына бұл Бишкек шаары бойынша бүгінгі күнде көптеген мектеп жолдардың барын жаап қойып эле, 50 жерді жаап қойып, иштебей эле 1-2 саат иштеп карап атышат. Бұл эмне элдерди кайра толкулданталы деп атышабы. Себеби өздөрүнө доказать этип Бишкектин укусуна, зам укусуна, ошондой эле Бишкек шаарынын мэрин айтсаң, алар көрсө да көрмөксөн болот экен да. Андай эмес да, мен видеого тартып көргөздүм. Допустим, былтыркы эле жолдордо Молодая гвардия Бишена Аливанын ортосунда 8 айдан бери касып коюп эле жасабай эле турат, ошондой жерлер көп. 50 жерде Бишкек шаарынын ичинде ошондой центральный рыноктарда, чоң-чоң киши баскан жерлердин бардыгында жаап коюп, 2 ай сурок деп коюп, андай болсо 15 күндө эле азырдан бүтүрбөй жөнүнө жазбайлы. Ушуну бир эсиңизге салып, конкретно карап көрсөңүз. Андан кийинки маселе, мына Ат Баш районунун баягы 40тан ашын депутаты келген, бүгүн Ак Дала районунун депутаттары келиптир. Абдан жакшы, рахмат. Эми булар келген мезгилдерде Ат Башыныкы келгенде ошондо башка эңди Каракон, Казбек, Кызыл Туу, Кара Суу айылдарынан келишкен. Ошондо өкмөттү алмаштырып алып, бул жерде кичине мүчүлүштөр болуп калган. Бирок булардын ойлору ошондой эле айтып сөздөрүнүн баарын айтып кетишкен. Мына Ат Башы жергесинде жана за вредность деп төлөп атат да. Булар 2400 метр бийиктикте турат. Шуну карап койсоңуз, Мухаммед Картабекович, 2400 метр бийиктикте. Булардыкы чынын айтканда 1 миллиард 500 миллион Кытай менен бетме турган жер. Булар ошол жерде туруп жашаган үчүн, чегераны коргон үчүн ар бирине орден болбосо да медаль бериш керек. Муну эске салыш керек. Андан сырткары ошол жерде пропускной система бар. Ошолорго ары козгойлорун алып жайлата кымыска барып келиш үчүн алы уруксат ала албай ар бир киши 50 сомдон төлөп атат. Муну бир карап көрүш керек болуп атат да. Бул абдан чоң нерсе. Себеби алар конок келет, өйдө төмөн болот. Ал жерде Ат Баш жергесине барганда кой союп, коз сойбосоң, бияктан барганда бирден экиден жеп кетмейинче эс албайт. Анан ушактап кетиши мүмкүн да. Шуну бир карасаңар. Андан кийинки Ашырбек Мойдун шуну конкретно сөзүңүздүн карамаңыз калып койсоңуз жакшы болот эле. Ана моуну Мирлан, могу телевизордон берип атат. Кээ бирлерин карап көрсөң, мурдун кыпкысыл кылып, борозонун маалында деп карап көргүлөчү. Сизди болсо жакшы кылып көрсөт. Акматовду көрсө көчө бети башынын баарын. Рахмат.